1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени көмүр боюнча маселе көтөрүлгөн. Булардын биринчи негизги кылган кылыгы ушул Айкөл Ала тоого көпчүлүктүн акчасын жеп койгон, көмүрдү сатып жиберишкен. Азия Транс деп кара кечеде ачышкан фирма. Ошол жерде Жамгырчиевдин иниси учредитель болуп кирген, Мербектин бир өзүнүн тууганы учредитель болуп кирген да, булар ушул жерден Азия Транс деген ат менен булар урдашкан көмүрдү. Көп эле урдашкан. Эми мен өзүм көзүм менен көргөм, чоң эле тоону жүктөп кетишкен да. Тоо деген ал кичинекей дөңсө эмес да, ал деген тоо деген чоң тоо да. Ал жерде может 20 миллион сомдун айланасында акча да. Булардыкы биринчиси ушул. Экинчиси мына Айкөл Ала тоодон ошол бизге берилген техникаларды бербей жүрүшөт. Арендасын алып өздөрү каалагандай иштетишти. Акыркы менин билишим боюнча бир машинаны сатып жиберишкен, бир тракторду сатып жиберишкен, машинага алмаштырдык деп. Экинчи тракторду көзүбүзгө көрсөтүп бир 3 айдай ошол туңгуштагы үйдүн алдында кармап турушту. Ошондон кийин ал дагы жок, дареги жок. Азыркы күнгө чейин Мербек Мискенбаев менен Амантур Жамгырчиев Атамбаевдин колтугуна кирип алышты дагы. Ошол жоопкерчиликтен качып жүрүшөт. Офиске келбейт. Тиги офиске болсо ошол айланасындагы балдарды бул Фарид Ниязовдор, Атамбаевдер, ошол Атамбаев президенттиктен кетип атканда фонд ачкан. Апрель жаракаттарына деген бир фонд ачкан. Ошону жетектеген Фарид Ниязов. Азыр данный времядагы. Арабыздагы ошол анча-мынча балдарды алдаштырып, акча беришип, кичине 10 миң сом, 20 миң сомдон беришет, жардам көрсөтөт, ушинтип көрсөтүлмүш болот дагы, ошол балдарды өздөрүнө тартып алышкан. Ошолор жүрөт, адашкандар жүрөт да. Баягы эле ууру өлгөнчө караганат дейт. Тойгончо жейт. Анан Атамбаев эси ушунчалык ишенген кишилери болсо, ошол ишенгени Мербек калдыбы? Ишенгендери жалаң уурулар. Сапары да ууру, бүт айланасын баары ууру, эми Мербек деле ууру. Мербек деле Атамбаев жакшы деле билбесе керек ошол көмүр боюнча. Бүт баарын уурдап жеп, эчтеке калган жок.